Adıl Mırza, kesipteşleriңиз Канат Исаев, Каныбек Иманалиев үгүт иштеринде жүргөн эл менен жолугушууларында, андан сырткарыдагы мамлекеттик телеканалда өткөн дебаттарда сиздин атыңызды көбүрөөк атай башташты. Сиздин жарандыгыңыз боюнча маселе көп көтөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө ушул Кытайдын жараны деп сизди айтып атат. Андан сырткары ушул Кытайдын жараны болуп туруп Кыргызстанда келип кантип сиз депутат болуп калгансыз? Деги эле азыр ушул өзүңүздүн жарандыгыңыз жөнүндө жалпы бир маалымат берип жооп берип коюңузчу. Кайсы өлкөнүн жаранысыз? Ооба, мен Кытай өлкөсүндө төрөлүп өскөм. Кытайдын Кулжа шаарында төрөлүп өстүм, окудум. Университеттин география факультетин окугандан кийин Кытай Илимдер академиясында география институтунда изилдөөчү болуп иштедим. География боюнча. Андан кийин 91-жылы мен 87-жылы академия окуя киргем. 91-жылы эгемендүү алганга 3 ай калганда, же болбосо майдын башында мен Кыргызстанга көчүп келгем. Анткени менин атам 6 баланы тарбиялап өстүргөн. Биздин ата бабалардан келсем, ошо 7 атамдын 4 атам Ысык көлдө. Биз Кытай урусудан болобуз. 4 атамдын сөөгү буякта, 3 атамдын сөөгү тиякта. Атам дайыма айтчу, биз 6 бала тарбиялап өстүрдүм, ушу араңардын бирөөңөр болсо да Кыргызстанга барып жашасаңар болот эле, ата бабаларынын жанында башына барып жоктоп дегендей. Деп айтчу, ушу осуятты мен аткардымбы, же пешанамга ушундай жазылдыбы? Мен Кыргызстанга 91-жылы майдын башында келгем келинчегим менен. Анан келип, ал кезде Приял, азыркы БГУда кытайча мугалим болуп иштедим. Бирок айлык аябай аз экен. Айлыктан айынан аяктан аз гана иштеп, андан кийин бир жактан окуп, бир жактан өзүм соода кылып баштадым. Анткени ал айлык менен экөөбүз эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошону менен Дордойдон баштап иштеп 25 жыл бизнесте жүрдүм. Бутума турдум. Кудайга шүкүр, аягында депутат да болдум. Бул мына кыргыз элине таазим этем. Ошо мени кыргыз депутат кылып шайлаганынан, менин койду алганына ушакка келип жашаганымдан аябай өзүмдү сыймыктанам, аябай өзүмдү бактылуу сезем. Кыргызстанда кыргыз болуп, кыргыз жаран болуп жашаганымдан. Жарандык алганым боюнча 91-жылы келсем, ошондо мен 95-жылы, 94-жылы или 95-жылы болуш керек. Вид на жительство деген бар экен, ошону алгам. Овер деген жерден. Андан кийин 2000-жылы бул 99-жылы граждандыкка тапшырдым, атуулукту алам деп арыз тапшырып, көп кагаздар менен. Ошондо 2001-дин 1-январында бул ушундай жаңы жылдын астында или февралда ошондой кездерде мага атуулук граждандыкты берди. Анан ошондон бери 20 жыл болду мен Кыргызстандын атуулу болуп, сыймыктанып жашап келатам. Эми мына ушул 20 жылдан бери ушул жарандыкты алып биздин Кыргызстанда жашап жатыпсыз. Бирок сиздин эле ошол кесиптештериңиз бирге отурган бүгүнкү күндө сиздин кызыкчылыгыңыз башка экендиги жөнүндө айтып атат. Анткени сизди Кытайдын шпиону деп атады кечээкүнкү теледебатта. Андан сырткары дагы сиздин кылган кадамдарыңыз, аракеттериңиздин бардыгы Кытайдын кызыкчылыгын көздөйт деген маселелер ага бир катар фактыларды келтирди. Анткени сиз атаңызды өлгөндө дагы Кытайга алып барып койгондугуңуз, сиздин үй бүлөңүз, бир туугандарыңыз Кытайда жашап аткандыгы жана губернатордун үй бүлөсү менен сиздин тууганчылык байланышыңыз бар экен фактыларды келтирди да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Буга жооп берсем, бул аябай кызыктуу болуп атат мен үчүн. Биринчиден атамга тийишкендерге айтып коеюн, атам ошо жактын жараны. Ошо жакта профессор, көп китептердин автору. Акыркы китеби болсо «Из» деген китепти жазып, китеп болуп чыгарылбай
кол жазма бойдан турат. Мен Кудай болсо аны чыгарам. Бул биздин жет урпагыбыздын ушу изибиз. Андан мурунку 2016-жылы Үркүндүн 100 жылыгына арнап жазган Ала тоонун көз жашы деген китеби чыгып, буяктагы окурмандардын баарын жакшы баасына эришкен. Ошо Каныбек Иманалиев да барып, ачылышында аябай мактап, жактап сүйлөп берген. Мен 4 суткада окуп чыктым. Аябай жакшы жазылыптыр деп айткан ошо кезде. Атам ошакта кайтыш болду. Мен аны сөөгүн аякка апарып койгон жокмун. Эгерде буякта кайтыш болгон болсо, маған дагы сонун болгон болот эле. Анткени өзүнүн жерине келип жайгашты деп мен де ыраазы болмокмун. Анан ооба, менин кайнатам губернатор болгон 40 жыл мурун 80-жылдарда губернатор болуп иштеген, биз той кылып 1 жылдан кийин өтүп кеткен. Ошо Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда губернатор болгон. Азыр менин Салтанат деген карындашымдын күйөөсү ошо губернатор болуп иштейт тиякта. Анан губернатор болсо, кайнатам губернатор болсо, алардын пешенесине жазылган өзүнүн адал эмгеги менен жетишкендиги. Анан бул жаманбы? Бул мен үчүн күнөөбү? Анан мен жогорку кеңешке келип, эч кандай бир чыккынчылык же башка жаман мыйзамдарды жазган жокмун. Анан бир жолу мен бул кептин төркөнү каякта болуп атканлыгын мен билип атам. Бир жолу мындай болгон. Мен транспорт комитетинде 5 жылдан бери транспорт комитетинде иштейм. Транспорт комитетинде Кыргызстан Air деген компания бар. 3 самолету бар экен. Ооручан, уча албайт. Дагы биздин комитетке келип, дагы 4 миллион канча миллион доллар сурап келиптир. Мен суроо бердим. Эмне кыласыңар? 4 миллионга самолет келбейт, бир канаты да келбейт. Ошоган муну самолет аласыңарбы, же эмне кыласыңар десек, дагы антебиз, мынтебиз кыйратабыз дейт. Жок, мындай кылбагыла. 3 самолетуңар же уча албаса. Мен аңгы чейин бир Кытай достор аркылуу ошо Кытайдын компаниясы булар өздөрү чыккан экен. Кытайдын компанияларга чыгып, бизге жаңы самолет алып келсек, ошо жаңы самолет менен буякка учсак тиги бул дегенден кийин мен транспорт комитетинде мен Кытай тилини жакшы билем. Кытайдын чоң инвесторлору менен жакшы таанышам. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Кытайларга чыктым. Мындай кылбайлыбы? Кыргызстан Air'дин 3 ооручан самолету бар экен. 70ден ашык киши бекер айлык алып жатат экен. Дагы 4 миллион доллар сурап бизди кыйнагандан көрө, ошоларга силер кошулуп, шерик болуп, ошолардын долясына кирип десек, алар жакшы болот деди. Анткени мен аларга айттым, биздин ички каттамдардын азыр Бишкек ошо кезде 7000 сомго чыгып кетти билетчи. Анан ички каттамдарыбыз жетишпей атат. Европага болсо кара тизмеге кирип калдык. Ошо десек, биз жаңы 737-800 деген жаңы самолетту биз эгерде 51% алсак, ошо меморандумга кол койгон күндөн баштап 2 самолет алып келебиз. Ошо жаңы самолеттан 2-ни алып келебиз. Ошо самолеттун 51% биздики болот, 49 Кыргызстандыки болот. Андан кийин 5 жылга чейин 12 самолетка чейин жеткиребиз. Ички каттамыңарда чечилет, Европада кара тизмеден чыгасыңар, ушундай жакшы болот деп алар жакшы ойлорун айтты. Бул бизнес. Буякта мен Кытайдын кызыкчылыгын коргоп атамбы, же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп атамбы? Буну логикалык жактан мээси бар киши ойлосо, муну жообу оңой эле чыгат. Мен демек Кыргызстандын кызыкчылыгын койлоп, Кыргызстан үчүн күйүп бишип ушу сөздөрүнү айттым эле. Айтсам аны жулуп алып, сөздөрүмдү бурмалап,
Кытайга бербейли бу Кыргыз Айр компаниясыны деген жерлерди чыгарып мени бир топко чейин жамандашты. Мамлекеттин коопсуздугуна, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтире тургандай эч кандай кадамдарыңыз жок. Кудайга шүкүр, мен андай кадамдарга барбайм. Мен бул жөнүндө айтып коеюн. Биз этникалык кыргыздар, анын ичинде кытайлык кыргыздар аябай мекенчил болобуз. Биздин тарбиябыз тиякта аябай мыйзамдарга баш ийген, аябай тартипти сактаган, мекендин кандайлыгын, мекендин кадырын биз ошол эркулдарга караганда 100 эсе жакшыраак билебиз. Ошол менин артымдан сөз тапкан, этникалык кыргыздардын артынан жаман сөздөрдүн тапкан, бүтүн кытайлык кыргыздардын арттан сөз тапкан, ошондой жала жапкан ошо эркулдарга караганда биз 100 эсе, 1000 эсе патриотпуз. Биздин буякка келип кытайлык кыргыздар бир сотка жер сураган жокпуз. Бир тиын мамлекеттен жардам сураган жокпуз. Баарыбыз өзүбүз бутубузга туруп, салыгыбызды төлөп, эки мамлекет ортосунда көпүрө болуп, өзүбүздүн бир кишилик ассесин кошуп, ар кайсы тармактарда эмгектенип келатат. Баары жакшы иштерин кылып атат. Мына кытайлык кыргыздар менен дос болгон, куда болгон, же тааныш болгондордун баары буга күбө. Менин жакын чөйрөмдө ошолар айтып атат. Сен ушунча патриотсуң, сени ошундай дегендер адам эмес экен. Булар адам калыбында чыгып кеткен, таштанды турбайбы адамдардын арасынан чыккан деп айтышты да. Мына мен Кыргызстанга төлөгөн салыктар, алып келген инвестициялар, андан пайда болгон соцфонддук төлөмдөр, андан пайда болгон иш орундары, жана ошолардын баарыны бир жерге тизсам, ошо эркулдар уялып калышы мүмкүн. Эгерде аларда бет болсо. Биз этникалык кыргыздар 250 000 этникалык кыргыз жашайт Кытайдачы. Булар үркүндө барып калгандары бар. Мурун Энесайдан көчүп келип эле ошакта жашап калгандары бар. Эми ошо 250 000 кыргыз ошакта өзүнүн тилини жоготпой, дилини жоготпой, маданиятын сактап, салтын сактап, манасын айтып, мына азыркы чейин келет. Алардын мына азыр радио телевизиясы бар. Кыргыз адабияты, гезит журналдары баары сакталып, кыргыз тилинде мектептер бар. Мына алар ушундай өзүнүн бүт маданиятыны, бүт салтын сактап, азыркы чейин жашап атат. Мына ошолар ишенбесе барып өз көзү менен көрүп келсин. Бул бир. Экинчиден, биз кытайлык кыргыздар Кыргызстанга сатам, алам, жутам деп келген эмеспиз. Өзүбүздүн аз болсо да бир кишилик эсебизди, салымыбызды кошолу деп келгенбиз буякка. Мен депутаттыкка эмнеге бардым? Мамлекеттин тагдырын чече албасам да, ошол кичинеге болсом да, тамчы болсо да бир кишилик салымымды кошоюн деп баргам. Мен парламентке баргандан кийин байкадым. Аякта андай эмес экен. Мамлекетти мен башка мамлекеттердин парламентинде болуп, мамлекетти баарыбыз мамлекетти арбаны ынтымак менен алдына түртүп, буякка кандай заводдарын алып келсек болот, кандай өнүктүрсек болот, элдин турмушун кандай жакшыртсак болот деген ойлорду ойлогон киши аябай аз экен тилекке каршы. Аякта баары өзүнүн көмөчүнө чок тарткан, өзүнүн айылынын мектеби, өзүнүн айылынын көпүрөсү, өзүнүн айылынын мечити, дагы башкаларды сүйлөп, дагы бир жолу шайлоочуларды дагы бир жолу неме кылайынчы, дагы бир жолу депутат болоюнчу деп эле барат экен аякка. Мен туура эмес ойлоп турмун. Ал мамлекетти 6 партия болуп, 6 жакка бөлүнүп, ошентип өнүкпөй келип атканыбызды мен өз көзүм менен көрдүм. Ошого мен былтыркы октябрдагы шайлоого мен катышкан эмесмин. Экинчи мен болду шайлоого да катышпайм, өзүмдүн бизнесин кылайын. Эки мамлекет ортосунда баягындай эле инвестицияларды тартып,
заводдарды курдуруп, салыктарды төлөттүрүп, ушундай жакшы сооптуу иштерни кылайынчы деп ушундай ойго келип мен шайлоого барган эмесмин. Адыл мырза, деги эле Садыр Жапаров менен кандай байланышыңыз бар сиздин? Анан сиздерди эмне байланыштырат? Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо. Нуркожо ошу биздин айылда, Текес Көктерек деген айылда атам менен чогуу өскөн. Мектепте чогуу окушкан. Бир мектепте окушкан. Андан кийин 94-жылы атам буякка келип, мен туугандарды саган таап берейин деп ошу көлгө алып барганда, ошу туугандарымды таап берген. Ошунун арасында Нуркожонун үйүнө да барып, ошу тазырлардын үйүнө да барып конуп 2-3 күн. Ошу таанышканбыз. Андан кийин бизнес кылдык экөөбүз. Чогуу бизнес кылдык. Кирпич завод курдук, зданияны салдык, дагы башка дегендей. Анан ошондой мамилебиз бар. Андан кийин ал имаратты кургандан кийин мына 10 жылдан бери бош турат аякта. Аны салыгы, тетиги жер салыгы, дагы башка немелерди бир тиынды калтырбай төлөп келе атабыз. Бирок иштеткизген жок. Андан экөөбүздүн ушундай достугубуз бар. Жаш айырмамыз болсо да, экөөбүз бири-бирибизди дос катары көрүшөбүз. Анан кайтып келип, мына президенттин милдетин аткаруучу болгондон кийин мен 1-2 жолу көрдүм немеде, резиденцияда биз жогорку кеңеш иш алып барып аткан кездерде көрүп, токтоп, чыгышың менен деп ошондой неме кылыштык. Андан кийин буякта эмнеге мени каралайт, муну ички акыбалды билгендер айтып берип атат да. Булар Садырдан көп bir aydan beri, жарым aydan beri каралап жүрбөйбү? Андан бирнеке таппай атат. Таппагандан кийин алар Садырды Кытайга жабыштырыш керек болуп, Кытайга жабыштырсак, элдин баары, жетим тоого жабыштырсак, элдин баары башка жакка бурулат деп мындай кара ниеттүү, иплас тактиканы колдонуп атат булар. Ошу тактиканын курмандыгы мен болуп атам. Мына ошу тактика аркылуу кандай кылыш керек? Жанында как раз бир досу бар экен, Адыл деген. Ал депутат экен. Анын үстүнө Кытайдан келиптир. Мына жакшы тема болду деп мени ошундай каралоо, анан жала жабуу менен мени палан жердин шпиону же башкача деп ошундай жабыштырып, андан кийин экөөбүздү дагы жабыштырып, анан экөөбүздү Кытайга мындай неме кылбакчы. Бул элдин oyunu başka nokka burayı turgan bir iplас тактика. Садыр Жапаровдун бүгүнкү күндөгү ушу президенттик аттанган штабы отурган имараттын тиешеси бар. Сизге тиешелүү ушул имарат деп айтып атат. Буга кандай дейсиз? Бул имарат Садыр экөөбүздүкү. Экөөбүз 2006-жылдан баштап курганбыз. 2000 жылдын баштарында жерди алып койгонбуз. Аякта аябай жаман үйлөр болчу. Ошентип 4 сотук, андан кийин 6 сотук, 8 сотук кылып алып, андан кийин ошол зданияны, ошо имаратты курганбыз. Куруп, бирок менин атымда. Менин атымда жазылып турат. Анткени Кытайдан алып келдик, жумушчуларын алып келдик, материалдарын алып келдик дегендейчи. Анан экөөбүздүн зданиясы. Анан ал президент болуп штабка албетте башка зданияга барабы. Же каяка барып олтурат. Өзүнүн зданиясы турса, экөөбүздүн имаратыбыз турса, анан ошол жакка эптеп, актап сырдап, анан көп жылдан бери каралбаган эле. Актап сырдап кирип ошол жерде штаб кылды. Бунун эмнеси жаман?